Алтын кен иштетүүчү ишканалар мурдакыдай эле өлкөдөгү эң ири салык төлөөчү булак катары калууда. Каржы министрлигинен белгилегендей, бүгүнкү күндө Кумтөрдөн 5,5 миллиардка жакын каражат түшүшү күтүлүп жатат. Салыштыра келсек, башка компаниялардын 1-2 башын бириктирсе да, бул каражатты мамлекеттик казынага бир жыл ичинде түшүрүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Аны акыркы 8 ай ичинде салыктарды жыйноо боюнча отчетто көрсө болот. Фактическое поступление по итогам 8 месяцев бюджет, республиканский бюджет от валового дохода Кумтор составила 4,3 миллиарда сом. Акыркы 8 ай ичинде Кумтөрдүн ички дүң продукциясынан түшкөн киреше 4,3 миллиард сомду түздү. Ал эми эмки жылкы долбоор боюнча 5,3 миллиард түшүшү пландалууда. 3 миллиарда сом. Кумтөр компаниясынын берген маалыматына караганда, бул жылы өндүрүш жемиштүү болгон. Анткени учурда кенди иштетүүдөн көбүрөөк продукция өндүрүлгөн. Муну менен мамлекеттик казынага да түшкөн каражаттын көлөмү көбөйгөн. В прошлом году по итогам года поступило всего 4,6 миллиарда сом. Өткөн жылдын отчетун карасак 4,6 миллиард сом түшкөн экен. Азыр эми өзүңөр карасаңар, ал сумманы 8 ай ичинде эле чогултуп төлөп коюшту. Бул жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Туура, жыл сайын казынага түшө турган сумма ойноп турат. Бул алтынга болгон баа жана аны касып алууга көз каранды болот. Показатели колеблются, да? Кумтөр компаниясынын өндүрүшүн өркүндөтүү менен бир эле мамлекеттик казынага эле пайда алып келбестен, дүйнөлүк экономикалык кризистен жеңил өтүүгө шарт түзүлөт. Саясаттануучу Бакыт Бакетаевдин баамында, Кумтөр ишканасы буга чейин кризистерден жеңил-желпи өтүүгө көмөктөшүп келиптир. Анткени азыркы учурда аталган компания экономикалык кризистерге туруштук бере турган жалгыз компания болуп турат. В настоящее время, когда мировые финансы Азыркы татта дүйнөлүк финансы саясаты кыйын учурда турганда жана валюта биржалык туруктуулукту сактай албай жатканда, Кумтөр биздин өлкөдөгү экономикалык абалды турукташтырып турган компания болуп турат. Мындан улам эксперттер жыйынтык чыгарууга шашпай турганын айтышууда. Анткени алтын иштетүүчү ишканалар өлкө үчүн ишеничтүү тирөөч болуп берет. Аны 2008-жылдагы дүйнөлүк кризисте далилдеп берген. Биздин өлкөдө алтындын көрү көп болгондуктан Кумтөр ишканасы ички эле эмес, сырткы каржылык кыйынчылыктардан коргоп келери турган кеп. Гүлшат Ташбалтаева, Манамат